мусулмансыз биз сизди өлтүрө албайбыз, өлтүрсө күнөө дейт жанагы. Бирок япондордун намазга жыгылганы ошол болду да. Эми тирүү калыш керек. Алардын дини бөлөк. Өзүңөр билесиңер, япондордуку бөлөк, биздики бөлөк. Япония эч качан өзүнүн жарандарын унутпайт, калтырбайт, аракет кылат деп ишениччи. Эң жаман мамиле ошо биринчи эле күн болду. Тепкилешип, салышып, жана биринчи кармалган күнү да. Анан кийинки күндөрү жана бизге мындай как жарандар катарында мындай мамилелери өзгөрүлүп калган болчу да, башкача боло баштады да. Тигилер болсо мусулман эмес деп аларга кичине катуураак болчу, бирок андан кийин намазга жыгылгандан кийин мамилелер да өзгөрүлдү. Бирок арасында фанатиктер болушчу, жанагы мисалы өздөрү ачык эле айтышчу, мына сиз Умар ака мусулмансыз биз сизди өлтүрө албайбыз, өлтүрсө күнөө дейт, бирок мына ошол кафирлерди өлтүрсөк болот деп. Анан ошондо айтпадым белем, жана намазга жыгылган себебибиз ошол болду депчи, жанагы япондордун намазга жыгылганы ошол болду да. Эми тирүү калыш керек, ошондой максат менен жыгылганбыз да. Ошол чечимге келгенбиз. Япондор кандай кабыл алды ушул намаз окуганды? Алар же аргасыз эле окуду? Аргасыз болгондугу үчүн окушту да. Анткени жанагы эмне да, алардын дини бөлөк. Өзүңөр билесиңер, япондордуку бөлөк, биздики бөлөк. Анан ошолордун мажагеттердин арасында жүргөндө аргасыз болушту. Тирүү калыш максатта да. Аларда мындай ишеним болдубу? Биздин мамлекетибиз бизди бошотуп алат баары бир. Алар болсо өздөрүнүн мамлекетине 100% ишенген да. Аларды бошотуп берет, сөз түрүндө өтө аракеттерди кылат деп. Анан аларды ошол күч берип атса керек да менимче. Аларда өздөрү чыдамкай эл эмеспи? Өзүнүн илгерки маданияты бар. Анан өздөрүнүн артында килейген чоң күчтүү мамлекет турат деп алар ошо сезип турушчу, билип турушчу. Япония унутпайт, калтырбайт. Анан бизге дагы ошо согушкерлер айтып атышчы, радиодон, тиги эмнеден угуп атышты да. Япония тарабы бияка кайрылып атат деп, аракет кылып атат деп, ошондой маалыматтар жетип атты. Бул дагы бир четинен аларга күчтү берип атты да. Алар Япония эч качан өзүнүн жарандарын унутпайт, калтырбайт, аракет кылат деп ишениччи. Эми ошондой кыйын кырдаалда аларды таштабай өзүңүз ошентип барып которбочу болуп бергениңиз үчүн алар деле бир ыраазычылык сөздөрүнбү сезиштиби негизи? Сөзсүз түрүндө. Ошо акыркы күнү 26-сы акыркы күнү Бишкектен биз коштошконбуз. Институт биринчи бошоткондон кийин эле институт кардиологияга алып келишти бизди. Ошол жактан жанагы бир түн өдүк. Аларга ошол жерден тамак, Япониянын тамактарын бүт баарын даярдап коюптур. Жана суусундуктарды бүт баары. Ошол жактан биз анткени 2 ай улар эчтеке жеген жок да, андай тамактарды көрө элек болчу, сагынып калыптыр, ошол жерден сүйүнүшүп, керек болсо жанагы булар берки пиво да жакшы көрөт эле да. Алардан да ичип, анан мени дагы айтып калышты, биз менен жүрбөйсүңбү Японияга депчи. Анча тиги дарыланасың, андай бираз эс аласың деп. Бирок жок, рахмат, мен үй бүлөм менен калам деп калып калган болчу. Анан алар болсо эртеси күнү эртең менен карасам, уже сакал мурттарын алып коюп, уже башка кийимдерин кийип алып, ар бирөөсүнө кирип чыктым. Ар бирөөсү өзүнчө бөлмөдө жаткан болчу, палатада. Кирип, ар бирөөсү менен коштошуп, алар болсо мага рахматтарын айтып, кийинки жылдары дагы барып турдум. Бир 2 жолу баргам, алардын чакыруусу менен. Барып, алар менен ошол жактан жолугуп, өздөрү рахматтарын айтышып, сыйлашып, ошондой өздөрү бирөөсү айткан ачык эле айтып, көзүнөн жаш чыгып, айткан, сен болбосоң эсе тирүү калат белекпиз, ким билет эле деп ошондой сөздөр айткан.